Ассаламу алейкум, жамаат. Москвадан ушинтип Кыргызстанга келип, Кыргызстанда жашап каламын, эмне жумуш кыламын деген вопроско ответ таппай жүргөн адамдар болгон болсо, ушул видеону көрүп, как вариант катары на первое время эмне жумуш кылсам болот деген суроого, мага окшоп машинаңа жок болгон болсо, такси жанагындай залогко эмени арендага машина алам десеңер, залог көп экен, 20 миң же 15 миң берип туруп, анан кийин санатаны копияты для такси машинаны алыш үчүн ошондой депозит тапып бериш керек экен. Электромобиль алыш үчүн жагандай без первоначального взноса, просто под выкуп, под аренду, последующим выкупом машины алам десеңер, ал документтерди чогултуш керек экен. Там определенный өзүнүн документтери бар. Аны менен өзүнчө видео тартам. Эң эле жакшы вариант бул ошол сразу эле сменный графикке чыгып туруп барып, мисалы үчүн машинаны аласыңар, депозитке там 5 миң бересиңер, паспортуңарды калтырасыңар и кеттиңер, линияга чыктыңар сразу элечи. Эртең менен чыгып кеттиңер, иштеп кайра келдиңер, машинаны жууп тазалап ташырдыңар. Общий суммадан, грязный суммадан 30% алдыңар, калган тапшырдыңар, ключту бердиңер, до завтра деп кеттиңер. Минус жери, эртең менен турасың, вот как я сейчас, да, өзү саат 9-га барышым керек, но в принципе сейчас азыр почти 8. Мен кетип атам. Получается 11 саат, грубо говоря, линияда болсоң, общий на ногах 7 и обратно домой келишиң там 10:30-11, грубо говоря, 15 часов смена. Ошондо 15 часов болгондо саатына, грубо говоря, 100 сомдон 120 сомдон эсеп калып экенсиң. Ошондо сменанын айлыгы 1,5 миң да, образно почти что. Ошондой башка жумуш табып там по образованию, хотя менде диплом бар, высшее образование, наркы берки, короче. Но учитывая тот факт, что мен акыркы уже почти что 20 жашымдан бери Россияда жүргөн үчүн бул жака келип, государственный жумуштарга кирип көрөйүн деп, вакансияларга барып, резюмелерди толтуруп, апарып тапшырсам, анча-мынча компаниялардан чалышты, но ал компаниялар азыркы мен пока что временно иштеп аткан жумуштан дагы аз экен да. Плюс кичине физический работа кылышың керек. Беркиндей ипотечный же болсо страховой компанияларга кирейин десең, у тебя должен быть опыт 3-годовой Кыргызстанда иштеген жумуштун немеси, трудовой книжкада ушундай болуш керек дейт. Ё-моё. Жашың уже 30-тан өткөн да. Сен уже почти что непригоден экенсиң, короче. Ошого кимде ким 30-га чейин, уже мектептин бүтүп, университетти бүтүп, сразу эле ушундай Россияга кетем, же тияка кетем, бияка кетем деген уже безвыходное положение болсо, анда, конечно, выход жок. А так, есть же те люди, которые просто, мен досторум тиякта же биякта же мындай көрүп келейин деген. Зря время потеряете, пацаны. Ал жака барасыңар, клуб болуп кетет, там кичине движухалар болуп кетет, и ошонун артынан жүрө бересиңер да. Потом, как не заметите, стойте 30. Осознаете то, что, биякта уже что-то не то болуп атат, үйгө кетейин деп, үйүңдө сен эчтеке кылган эмессиң, потому что ты же жил, просто жил. Ошого, как бы это ни звучало, найдите себя там, где вы живете. И для этого есть возможность. Есть возможность, несмотря на то, что ты из какой-либо благополучной семьи или нет, это не важно. Өзүңдү эрте издеп баштасаң, эрте табат экенсиң, анан кийин уже можно будет. Я же тоже сейчас в поисках, да, мен эле өзүм издеп жүрөм да. Но табамбы, таппаймбы, это очень большой вопрос. Ошол үчүн кимде ким ушул видеону көрүп, жашыраак болгон болсо, силерге совет.
ищите себя, ищите себя, ищите себя, и вы себя найдете. Жанагындай трейдингке же жанагындай эмелерге, мына цифровой легкий деньгилерге всегда можете успеть. Ал жака айырмасы жок, ал жака билен хоть панный пропал көп жол болгон болсо дагы ошондо жетишсең болот да, мисалы үчүнчү барып алсаң болот. Катышып туруп бирдеке кылсаң болот. Ошондой туугандар, короче. Предложение работадан баштап, нотациядан бүтүрүп койдум окшойт. Но эти слова выходят из души. Ошон үчүн ищите себя.